Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган токтом кабыл алды. Жаңы талаптар мобилдик тиркемелерге, банкоматтарга жана төлөм терминалдарына тиешелүү. Эми алар баарына, анын ичинде көрүүсү начар адамдар үчүн ыңгайлуу жана жеткиликтүү болууга тийиш. Ошентип, мобилдик тиркемелерде, банкоматтарда жана пост терминалдарында шрифттин өлчөмүн, текстин айтылышын өзгөртүү, контрастты жана үндү тууралуу функциялары, ошондой эле көрүүсү начар адамдарга мобилдик тиркемелерди, банкоматтарды жана төлөм терминалдарында транзакцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү башка орнотуулар болушу керек. Токтомго ылайык 2025-жылдын 1-августунан баштап бардык сатылып алынган банкоматтар жана пост терминалдар бул талаптарга жооп бериш керек. Ал эми буга чейин орнотулгандар 2030-жылга чейин көрүүсү начар адамдар үчүн ылайыкталышы керек. Мобилдик тиркемелерге келсек, банк жана банктык кызматтарды көрсөткөн банктар, төлөм уюмдары жана ошондой эле башка юридикалык жактар 2026-жылдын 1-августуна чейин көрүүсү начар адамдар үчүн мобилдик тиркемелерди ыңгайлаштырууга тийиш. Мындай чечим 2023-2030 жылдарга Кыргыз Республикасында майыптыгы бар адамдар жана калктын башка аз мобилдүү топтору үчүн жеткиликтүү өлкө мамлекеттик программасынын алкагында кабыл алынган жана өлкөбүздүн ар бир адамынын банк кызматтарына эркин жана ыңгайлуу пайдалана алышына багытталган.